Ассаламу алейкум. Кандайдыр бир көйгөйдүн дагы, бактылуулуктун дагы, ийгиликтин дагы, анан бир фиаско, неудачанын дагы бир себеби бар да. Анан бир китепте аябай жакшы жазылган, ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар. Эгер сен кандайдыр бир нерседе бактылуу болуп аткан болсоң, ошонун себебин издеп табасың дагы. Кайра эле ошол басып өткөн жолду кайра кайтып алсаң, дагы бактылуу болосуң. Кайра кайтып алсаң, дагы бактылуу болосуң да, өзүң ыраазы болосуң. Например, Курман айты өттү, Курман айтта бир уйду сойдум. Анан эт жок калган, мындай көптөн бери эт жебеген үй бүлөлөргө, ошолорго алып барып берип таратканда, алардын кубанычын көрүп сен бактылуу болосуң да. Ошондой болгон формуланы кайра кайтып алсаң, сен дагы бактылуу болосуң, дагы өзүңө ыраазы болосуң. Ошол эле учурда көйгөй да бар. Проблемалар бар бүтпөгөнчө. Ошо бүтпөгөн проблемалар бир эле ошибканы адам кайра кайтып ала берет да. Ошо себебине кайтып келбейт. Сенде бир проблема бүтпөй атат да, бир допустим, кредит алып бербей койдум. Бербей койсоң, аэропортко билет алып барсаң, билетиң бар, бирок уча албайсың. Эмнеге? Сени судебный приставка берип салган. Аны бүтүрөм деп жүрүп канча күн өтүп кетет. Кыргызстанга барсаң, акчаң түгөнүп калат. Ызы-чуу проблема. Эмнеге? Анткени ошо бир кичинекей проблеманын айынан, анан кийинкисинде сен ошол проблеманы көргөндөн кийин сен билесиң. Мамлекет менен, банк менен алысыраак болоюн, же болбосо ошол проблеманы кредит алсаң, бир нерсе алсаң, төрөп коесуң да. Ошол себепти жоюп койсоң эле, сенде көйгөй көп болбойт. А бизде болсо проблеманын үстүндө эле жүрө беребиз. Менде проблема болду, менде проблема болду, менде проблема болду деп, а бирок себебине кайтып келбейбиз да. Ошондуктан туугандар, ар дайым ийгилик болсо дагы, кандайдыр бир ошо ийгилик эмес, тетири бир нерсе ачылып алып, жабылып, ызы-чуу болгон болсоң да, ошонун себебине кайтып келиш керек. Себебине кайтып келгенден кийин сен ар дайым эмне себеп болуп ийгиликке жетесиң, жана эмне себеп болуп көйгөй болуп кетишин билгенден кийин баштайт да. Билгенден кийин сен ар дайым сага бакыт алып келе турган нерсенин себебин издеп, жана ошону кыла бересиң. Бакыт алып келген себепти издейт десе эле, анан биринчи үйлөнгөндө аябай бактылуу болгондо эле кайра үйлөнө бербегиле. Бөлөк мааниде, ийгиликтин маанисинде. Ошондуктан ар дайым проблеманын причинанын үстүн эмес, следствиянын үстүн эмес, причинасын. Бүтүп толук бышып калган нерсе менен күрөшкөндөн көрө, акырын бутагынан суу куюп койгон жакшы болсо, же болбосо ошол проблема алып келе турган болсо, ошол бутакты суруп алган жакшы да. Ошондуктан туугандар, ар дайым бир нерсенин себебин издегиле дагы, ошо себебин тапкандан кийин кайталап эле бактылуу боло бергиле. Например, жубайыңа гүл алып келип берсең, ал бактылуу болуп, сен да бактылуу болсоң, кайра эле гүл алып келе бер деген тема да. Анан үйлөнө бер деген эмес.